Апа, бары жакшы элеби? Эч жериңизде эчтеке болгон жокпу? Ачкансызбы, бирдеме жасап берейинби? Апа, массаж жасап берейинби? Бутуңузга. Айманға эмне болду я? Тургузуп турайынчы. Жок апа. Эс алыңыз. Жатыңыз. Ай, тургузуп коечу, тумчугуп кеттим эле айдар. Башым ай, башым эмне болуп атам я? Апамдын жаны өтө ошол. Ушунча улап тирүү калды. Сен бирдеме айттыңбы? Жок. Эч ким эшинстип сүйлөгөн жок, апа. Мен эмне ошону услуг айттымбы? Эмнетип деп атасыз? Тур чыгып кеткилечи. Ой, кечки тамак жасабайсыңарбы? Мен өлбөйм. Аны сабизде эмнеге С деген витамин бар, анан картошкада К деген витамин жок. Мынтип ойлойм да, адамдар жеген сайын арыктай берсе. Так, жаңа инстаграмдан көрдүм эле го көйнөктү. Ошону канатка айтып алдырыш керек болду. Что-то мне еще не хватает. Тиги сумканы алсам болмок. Салыңыз кетке болчу. Бирок да акчаны чогулуш керек да. Неге душка түшүп чыккандан кийин Анан мен көйнөктү жөнө киймек элем. Ага туфли да алдырсайм, чыттан да жок, эскирип окшойт, Апама бүгүн эмне болгон? Унчукпай чай ичип калган го. Тигил. Жок. Сүйлөбөй калды десем мына. Уккандай эле кайра баштады. Не дейсиз, апа? Ачык иштеке. Ошол үйдөн эртерээк бөлүнүп чыгып кетсек, жакшы болот эле. биз бөлүнсөк каяка барып жашайбыз? Же квартирага акчабыз жок? Значит, үй алдык дегиле. Ичти аралар. Ушун үчүн бөлүнгөн бошошуп аткан турбайсыңарбы? Айтпай жүрүп качан бетиңер ачылат экен. Кухняны полный эле алып салып, жаңы кухонный гарнитур заказ берем. Залдын люстрасы жаккан жок. Кийин үйгө барганда дагы бир сырын жакшылап кылгандай. Самат балам, иштериң жакшыбы? Ооба, жакшы апа. Акырынан. Комиссияң кеттиби? Комиссия? Буюрса аз калды, жакында кетчү. Жакшы узатып ал, балам. Ооба, рахмат. Сен мага эч нерсе айткың келген жокпу? Жок. Эчтеке деле айтайын деген жокмун, апа.